Акбосокодон ушул үй сатылат туугандар, мектеп бала бакчага жакын. Анан мындай коросу бар үйдү да табуу кыйын. Навес, алды тарабы бурчатка, жүзүм бактары, карлик үй алмалары да сонун болуп отургузулган. Түзмө түзелер менен байланышасыздар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Акбосокодо жайгашкан. Сиздер келүү үчүн туугандар, Акбосокодо глобусту билесиздер да. Архитектура жана профессор Зима көчөнүн кесишинен бир аз башка карай келсеңиздер, бул жерде Байел деген дүкөн, ынтымак деген дүкөн, ошон өтүлүп кирсеңиздер, 10-көчө 3/5 теректе үй жайгашкан. Ылдый тараптан Бухарский көчө менен кирсеңиздер деле болот туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек Акбосокодо, 10-көчө 3/5 теректе жайгашкан. 10-көчө жана 11-көчөнүн кесилиши болуп калат. Көчө тараптан дарбаза караңыздар туугандар. Ал тарапына чоң навес. Бул жерде 14,5 10 болгон үйү. Участок болсо 5 сотук болот туугандар. Көчө тарабы 17,5 метр, узуну 28,5 метр болуп калат экен. Электр энергиясы бар, суу бар, газ уже быйылкы жылга келүү планы бар экен. Анан мектеп, бала бакчалар деле жакын эле аралыкта, жөө барган аралыкта жайгашкан туугандар. Мынакей бул короосу алды тарабы навес бурчатка менен жасалган. Бул каптал жагында жашыл зона туялары. Негизи кирүүчү эшиги. Бул жагына караңыздар, жүзүм бактары, мондай жашыл зоналары, гүлдөр. Бул жакта дагы мынакей туугандар, бактары да бар экен. Буларды азыр көргөзөм, жүзүм бактары мынакей. Сиздерге азыр биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей негизи кирүүчү эшиги. Мынакей туугандар, бул өзүнүн кире бериш прихожкасы, кенен прихожка. Бул жакта болсо калган бөлмөлөргө өтөсүздөр. Эгер түз кирсеңиздер, тамактануучу бөлмө, кухнясы, түштүк тараптан катарына ушундай терезелер, отопление батареялары, жылуу экен. Анан туугандар, керек документтер полный бар. Кызыл китеп, техпаспорт ичинде. Анан бул жерде участоктун чек араларындагы жана спутник менен такталган ушундай документи дагы бар туугандар. Кыскасы, документ зыңк. Анан бери карай жүрсөңүздөр, тамак даярдаган кухня, кухонный мебелдер, раковина, плиталары и андан кийин бул жакта болсо котел. Котелго сырттан да кире алат экенсиздер. И төрүндө болсо ванна и бул жагында унитазы. Анан бул жакта коридор туугандар. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп калабыз. Оң тараптан тааныштырып баштасак, бул жерде бир балдар бөлмөсү. Андан кийин бул жагында чоң зал, бул жагынан терезелери, отоплениянын батареялары. Бул жерден дагы бир бөлмөгө өтүп кете алабыз. Бул жакта ушундай спальня бөлмө жайгашкан. Анан бери карай жүрсөк туугандар, бул жерде кладовка бар экен, буюмдарыңыздарды коюп койсоңуздар болот. Бул жагында болсо мында чакан дагы бир балдар бөлмөсү. Бул жакта времянкасы туугандар, бир бөлмө жана душ, санузели бар экен. Ичин көргөзөйүн сиздерге азыр. Бул времянкада мына ушундай бир унитаз, душ, аристомдору менен. Бул жагында бир бөлмө и подвал деле бар окшойт. Анан могу навес таранан деле эшиктин орду бар экен, калсаңыздар бул жагынан эшик ачып алсаңыздар болот экен туугандар. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. Караңыздар, жүзүм багы да өтө сонун болуп жасалган. Могу жерде кухнянын түштүк тараптан терезеси болуп туугандар. Жай айларында бул жүзүм бактары жалбырактуу болгондо, ысык күндө салкын болуп, кыш айларында болсо күндү карап, уже жалбырагы жок болот туугандар кышында. Бул комната жылуу болот экен, чай ичкен комната. Анан ушундай чоң өрүк багы, түбү бул да жайында салкын болуп, могу жерге газон себилиптир туугандар. Чек аралар караңыздар, дайын, евро забор менен тосулган. Анан могу жерде карликовый алма бактары 15 түп деди, 17 түппү, ушундай карликовый алма бактары бар экен. Караңыздар, сонун болуп, булар дагы стандартный түз болуп отургузулуптур. И үйдүн бул жактан түштүк таранан дагы заборго чейин аралык калтырылган. Баасы бул үйдүкү туугандар $100,000 сурап атыптыр. Дагы содулашам, сүйлөшөм дейт. Эсин номер 0555 06 26 28 0555 06 26 28.